Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык өлкө боюнча 30 аймактык шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3төн депутат шайланышы, алардын бирөө аял киши болушу керек. Ошентип бир учурда парламентаризм курууга ниеттенген Кыргызстан партиялык шайлоо системасынан баш тартып бир мандаттуу шайлоо системасына өткөнү жатат. Сунушталып жаткан система эмнеси менен айырмаланат? Анын өзгөчөлүгү кайсы жана өксүгү эмне болушу мүмкүн? Эксперттер талдайт берүүсүндө жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун талкуулайбыз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып барам. Саламатсызбы? Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, Ынтымак партиясынын лидери Марлен Маматалиев, мурдагы Маматалиев, экинчи коногубуз саясатталдоочу Айболот Айдосов, үчүнчү коногубуз саясий илимдердин доктору Эмил Жороев жана ошондой эле саясатчы мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына мыйзам коомдук талкууга чыкты, кызуу талкууга жем таштады. Анан мыйзамдын автору катары мына Марлен мырза, талкууну сизден баштайын. Мына азыр 10 депутат автор катары көрсөтүлдү. Азыркы парламенттин 54 депутаты партиялык тизме менен, калган 36сы бир мандаттуу шайлоо округдарынан мандат алган. Эми сунуш колдоо тапсанда 90 депутат тең мажоритардык система менен шайланганы турат. Шайлоо мыйзамын өзгөртүүгө эмне негиз болду? Анан эгерде долбоор колдоо таба турган болсо эмне өзгөрөт? Эми негизинен эле жалпысынан биз өзүбүздүн тарыхыбызды карап көрсөк, Кыргызстан мамлекети сиз айткандай мажоритардык, бирок бир мандаттуу округ менен шайланып чыкканбыз. Андан соң пропорциональный система деп, ушу партийный система менен дагы аттанып, аны дагы көрдүк да, бир эмес эки жолу. Мына акыркысында дагы бир эки жолу болуш керек, биз аралаш система менен чыгып көрдүк. Жарым ошол сиз айткандай партийный, жарым болсо бир мандаттуу округдардан депчи. Бирок кайсыл учур болбосун, биз ар бир ушу шайлоонун алкагында ар кандай элдин нараачылыгы күчөп, революциялар болуп, биз ушунун алкагында өзүбүздүн шайлоо процессибизди оңдоп келатабыз да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, СНГ мамлекеттерине точно айта алабыз. Биз алдыңкылардан авангард болуп эсептелебиз. Ошол эле шайлоонун туура өтүшү, таза өтүшү, акыркы 21-жылдан кийинкиси өзгөчө. Ошо административдик ресурстун колдонбошу, ошол эле жана пара менен, акча менен сатып алуу процесси, ал эле эмес, эми системаны дагы ар дайым өзгөртүп келатабыз. Бул система дагы бирден бир ушул калып калган, мурда калыптанып калган 1-2 үчүлүштөрдүн алкагында жазылган мыйзамдардын бири. Үчүлүштөр дегенде эмнени айта алабыз? Эми мына партиянын системаны айталы. Биздики аралаш болгондон кийин жарым партия, жарым анда мандатный. Мен биринчи ирет ошо партияны айтып берсем. Эми партияны дегенде албетте эми мисалы мен үчүн лидер партия катары, партиянын жетекчиси катары партияны эле көздөп, партия эле болсун десем жарашат. Бирок ошол эле учурда эгерде мамлекетти ойлосок, келечекти ойлосок, калпты айтпай чындыкты айта турган болсок, анда бул жакта үчүлүштөр бар экенин мойнуна алышыбыз керек. Бул кандай үчүлүштөр? Буга чейинки түзүлүп келген негизи эле партийный системада билесиздер, ошол орун талашуу же орун биринчи орундарга кандидаттарды коюу маселеси байма-бай айтылып келген. Ал эле эмес, биринчи орундардын 10го чейинки ар кандай орундарды $1 миллион чейин сатылышы, бул дагы ачык айкын айтылып келген. Ал эле эмес, эгерде даже преференция болгон күнү деле жакшы цифраларды талашуу деп айтайлы. Же болбосо мына акыркы Жогорку Кеңештин шайлоосу өтүп бүттү. Ал жерде жалаң гана партийный болду, жесткий список сыяктуу болду. Бирок ошол эле учурда алдыңкы орунду алгандар чыкпай коюп, арканкы орундагылар кире албай калган да учурлар көп болду. Ошонун алкагында партиянын ичинде бир топ конфликттер, бир топ уруш жаңжалдар, соттошкондор да болду. 2015-жылы ошондой болду. Тактана мына кече дагы Жогорку Кеңештин алкагында да ушундай нерселер көп байма-бай болду да. Бул бир жагы. Эми одномандатныйды айта турган болсок, ошол биз 36 округдун алкагында депутаттар келди. Бирок ошол депутаттардын кандайдыр бир учурда баягы мандатын тапшырып, бир жака жумушка кете турган болсо, анын ордуна кайра эле шайлоолор болуп атты. Бул биринчи кезекте финансы жагын экинчи кезекке деп койлу, бирок биринчи кезекте бул биздин элибиздеги, мындайча айтканда, түшүнбөстүккө алып келип атты. Билесиздер, буга чейин айыл өкмөттөрдүн шайлоосу ар кандай форматта өтүп аткан. Бир карасаңыз жайында өтөт, бир карасаңыз түштүгүндө, кышында өтөт. Кийин карасаңыз тактана ошондой эле шаардык кеңештер ар кандай форматта өтүп калган, ар кандай убактарда өтүп калган. 2 жылдап, 1 жылдап эле жыл сайын эле шайлоо болуп аткан. Ал эле эмес, мына ушул аралаш системасында дагы мен айткан жанагы одномандаттын кеткенден кийин анын ордуна кайра шайлоо болуп атып, мына $100 миллион, $100 миллион сом тегерегинде кетирсек, а бирок эл түшүнбөйт аягында
биз кайсы шайлоого баратабыз, биз городской шайлоого баратабызбы же айылдык шайлоого баратабызбы же жогорку кеңеш шайлоого баратабыз, кечээ жогорку кеңештин шайлоосу бүтпөдү беле деген дагы көбүрөөк сөздөр айтылып аткан. Ошонун алкагында явка дагы мына түшүп кетти деп айтсак болот да. Эми дагы убакыт азыраак болуп атпайбы, болсо толук түшүндүрүп берет элем. Көп ушул учурчтөрдүн алкагында биз эски алуу менен ушул жаңы системаны түздөп атабыз. Кандай жаңы система? Партия өлүп калат дегенден алыспыз. Партия 30 округга кадимкидей эле өзүнүн съездин өткөзүп, 30 талапкерди тандап, 30 талапкердин алкагында Кыргызстан боюнча программасын жазып, ал эле эмес ар бир ошол 30 округга отдельно дагы программаны жазып алып, кадимкидей съездин өткөзүп, күбөсүн төлөп жана залогун барып кадимкидей эле өзүнүн шайлоосуна катышып берет. Болгону шайлоого партиянын катышуусу бул формалдуу эле кагаз бетиндеги иш болуп калбайбы? Эми азыр айтып берейин. Анан бул партия жагынан. Жок, мен партияга эч тиешим жок. Мен өзүм чыгайын, өзүм депутат болом, самовыдвиженец болом десе, ал деле каралды, маселе жок. Бар дагы чык дагы ошол жерден өзүңдүн добушуңду алып келе бер деди. Анан дагы бир учурчту унутуп калыпмын. Билесиздер, баягы аялдар квотасы 30%дан кем эмес деп мыйзамдарга жазганы менен, бирок жанагы 36 одномандаттын округтан чыкканда ал эске алынбай калып, ал мына бир эле Элбира болбосо калган баардык жерде жалаң эркектер утуп келип, азыркы күндө жогорку кеңеште 20% гана аялдар түзөт. Ал эми мына жаңы форматта эми 30 округга бөлөт, 30 округтан 3 депутат чыгат, биринчи орун алган, эми бизде көбүнчө эркектер добуш алат, биринчи орун алган эркек, экинчи орун алган эркек, анан үчүнчү орун аялдардын арасынан биринчи орун алган, бирок аял киши айым ошол депутат болот дагы 30 округтан түзүлгөн 3 депутат 90 депутат болуп ушинтип шайланат. Бая айтып кеткендей, кааласа партия өзүнүн талаптарын чыгарат, кааласа самовыдвиженец болуп өзүнүн жанагы мандат менен чыга берет. Эми эгерде кандайдыр бир учурлар менен баягы депутат болгондон кийин мандатын тапшырып койгон болсо, анда аркадагы эң көп голос алган, бирок очередте турган эркектер арасынан үчүнчү, ал эми аялдардын арасынан экинчи очередте турган, ал аял кетсе аялдын ордуна аял, эркек болсо эркектин ордуна эркек келе турган системаны да калыпталып кеттик да. Дароо, Тилек мырза, сизге мына суроо узатайын деп атам да, сиз соңку шайлоодо партиялардын бирин баштап чыккан талапкерлердин бири болдуңуз. Анан мыйзам долбоорунун авторлордун аргументин уктуңуз, ал жердеги жана мүчүрүштүктөр, анан шайлоого болгон элдин ишенимин жогорулатуу деп дагы бир катар жүйөлөр жазылган. Мыйзам боюнча эмне дейсиз? Мыйзам боюнча менин оюмча бир жакка ооп кетип атат да. Ар бир парламенттин дүйнө жүзү боюнча негизги 3 функциясы аткарат. Ар бир парламентчи бул ошол мыйзам жазуу функциясын, көзөмөл функциясын жана ошол эл өкүлчүлүгүн функциясын аткарат да. Бул жакта бул системада мен байкашымча көбүнчө ошол эл өкүлчүлүгүнүн функциясын көбүрөөк эске алынып, бирок ошол эле учурда мисалы үчүн айыл аймактарда өзүнүн ошо жергиликтүү, мындай башкача сөз менен айтканда байманаптардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуп калып, бирок ошол эле учурда күчтүү адистердин, күчтүү профессионалдардын жана мыйзамдарды республикалык деңгээлде ой жүгүртө турган, алардын мындай бөлүнбөгөн жалпы республика үчүн кызмат кылам деген адамдардын кызыкчылыктары биякта көп эске алынбай калат да. Анткени сөзсүз түрдө ал бир жерден барып туруп, ошол жактан добуштарды чогултуп келиш керек. Анын үчүн мисалы үчүн элестетип көрөлү, кээ бир кандидаттар бар деп коелу. Алардын мындай өзүнүн бир аймагы жок конкреттүү, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан чогулуп келмек. Эгерде жалпы республикадан шайлоого катышса, мүмкүн анын жалпы мындай добушу көп чогулуп келмей эле да. Азыркы деле парламентте, азыркы созывда деле биз байкадык, кээ бир адамдар ошол жалпы республикадан ошо парламент партия менен баргандар деле жалпы бүт жеринен партияга добуш берип туруп, анан ичинен кандидатка добуш бергенде алар бүт республикадан чогулткан адамдар бар. Ошол үчүн биз биякта ошону байкап калып атабыз. Бул мыйзам долбоор жанакынтип жерге байлап, мындай жергиликтүү кандай десем, бул кээ бир учурда мүмкүн дагы жанакы трайбализм жактарды күчөтүп кетиши мүмкүн. Анткени мен өзүмдүн гана мындай жеримдин кызыкчылыгын түртөм, жалпы республикалык маселелер менен башымды оорутпайт. Ошол үчүн эмеге өкмөткө барганда дагы өкмөттүн дагы өзүнүн гана маселелерин анан тартып атып, ар ким ар кайсы өздөрүнө тартып бергендиктен бул мындай концептуалдык, стратегиялык ой жүгүртүүлөр повесткада жалпы парламент деген бул эмне? Парламент деген ал жакта сөздөр айтылыш керек.
аякта жалпы жаңы концепциялар талкууланыш керек. Республикалык, мисалы үчүн 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кайсыл жолго түшүп атабыз деген маселелерди жана жергиликтүү жактагы ой жүгүрткөн адамдардын аң сезими жетпей калышы мүмкүн да. Биз аны байкап атабыз. Барат. Азыркы шайлоо системасына кимдер депутат болуп кетиши мүмкүн? Сиздин божомолуңуз. Мен оюмча капчыгы толук болгон адамдар сөзсүз түрдө бул биринчи иретте ошолор келет. Анткени ошол эле жергиликтүү эл менен мамилени түзөм деп атса деле, ал шайлоого чейин деле элдин арасында бир мамилелер бар болуш керек да. Азыр андай эмес деп ойлойсузбу? Азыр деле андай, бирок ошол эле учурда партийный система аркылуу мисалы үчүн акчасы жок болсо да, каражаты жок болсо дагы, бирок башка жолдор менен элдин мындай жүрөгүнө жакын болгон адамдар өтүп келгендер бар. Туурабы? Азыркы деле партиялар аркылуу Марлен мырзанын деле партиясында ошондой кандидаттар бар да. Ооба, аларга деле чоң суроолор бар. Алардын адискөйлүгү жагынан, башка жактарынан, бирок ошол эле учурда жалпы республикадан добуштарды чогултуп келгендер бар да. Бирок эң негизги менин оюмча биз парламентте көп мамлекеттерде мындай байкасак экиге бөлүнүп калган. Бирөөлөр жана мыйзам жазуу жагын бекемдегендер, бирөөлөр болсо элдин өкүлчүлүгүн мындай эки палата болуп түзүлгөндөр бар да. Мүмкүн ошол жактарга дагы эми бул талкууланат да. Мүмкүн ошондой дагы системаны биз талкуулашыбыз керек да. Анткени эл өкүлчүлүгүдөн бул бир маселе, мыйзамдарды чыгарып, надзор кылган, көзөмөл кылган бул кичине башкача маселе. Ал адамдардын ой жүгүртүүлөрү эки башка болуп калышы мүмкүн да. Бир адамдан бар камсыз бар болуш оор болуп калышы мүмкүн. Эмил мырза, сизди кошолу талкууга мына сизден партиялардын тагдыры боюнча сурайын деп атам. Албетте, бачы мына Марлен мырза партиялар мурда кандай шайлоого катышса, азыр деле ошондой катышарын айтууда, бирок ошентсе дагы эми партиялар округда талапкер көрсөтсө болору жазылган бул мыйзамда. Сизден сурайын дегеним, мыйзам эгерде колдоо таба турган болсо, бүгүнкү редакциясында партиялар жоюлуп, же болбосо ишмердигин токтотушу мүмкүнбү? Менимче партиялар жок болуп калбайт. Алар практикалык жүзгө келгенде буга чейин канча жолу ошо партиялар шайлап келишсе, негизги талапкер көрсөтүүчү институт партия болуп, 10 жыл менен 15 жылда албай койгондо, 7 жылда албай койгондо, ал жерде эми 100% партиядан келип аткан. Бирок канткенде да баары бир көрүп атып, иш жүзүндө партиялар чыгарган тизмедеги талапкерлер кайра эле жана жерлерде иштеп келишкен. Башка анан жаман жагы беформал түрдө, мыйзамда жазылбаган түрдө кайсы бир талапкер кайсы бир округ боюнча жоопкердик болуп калган партиянын атынанчы. Мисалы үчүн эч жерде жазылган эмес, так билип да болбойт, бирок баланча талапкер мисалы үчүн Лейлектен 5000 орун добуш алып келсең, анда сен кошуласың деге мандат аласың деген сыяктуу түшүнүктөр болуп келген. Азыркы могул шайлоодо сунушталып аткан долбоордо менимче биринчиден партиялар эмне үчүн керек болушу мүмкүн. Ошо өзүн өзү көрсөтүүдөн сырткары караганда партия менен чыгуу эмне үчүн пайдалуураак болушу мүмкүн. Биринчиден партиялар институт катары, шайлоого катышчу машина, бюрократиялык машина катары менимче артыкчылык берет. Күчтүү партия болсо. Ал шайлоонун куруу боюнча, агитация боюнча, кампанияны түзүү боюнча, коммуникация боюнча жеке киши алып барганга караганда партиянын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болушу керек. Ошол ал партияны мындайча айтканда жеке талапкерлер үчүн кызыктуу кылышы керек. Анан туура болчу болсо, азыр мыйзамда жазылып турат, долбоордо жазылып турат, партия өзүнүн мүчөлөрүн деле, мүчө болбогон кишилерди деле сонуштаса болот өзүнүн тизмесинин ичинде деп. Менимче туурараак болмок эгер мүчө болгон кишилерди сунуштаса. Башка партиядан же партиясы жок кишилерди деле сен баланча жерде кайсы бир округда өтө таанымал киши экенсиң, сен биздин атыбыздан чык деп ошондой болот эми. Тилекке каршы ал партияга анчейин жакшы эмес. Анткени партия деген бул кайсы бир идеянын, кайсы бир саясий позициянын атынан чыккан кишилер болуш керек. Ошого жараша ал демек партияда жүргөн кишилер болуш керек. Бирок бир маселе бар, коркунуч бар, бул долбоор кайра партиясыз деле өзүн өзү көрсөтүү аркылуу да чыкса болот деп атпайбы? Ал да ооп кетиши мүмкүн ошол жагына. Тилекке каршы бизде партиялар күчтүү жана мен айткандай күчтүү артыкчылык бере албаган чабал партияларыбыз басымдуулук кылып атпайбы? Андыктан
жеке кишилер мисалы үчүн кайра эле ошол элек бир округ болуп калчу болсо ошол жерде партиясыз эле өзүмдүн күчүм өзүмдүн дараметим партиядан ашык чыгат, партия менен мен бутумду байлап отургандан көрө өзүм чыгам деп чыккандар чыгышы мүмкүн. Ошондой эле эгер басымдуулук кылып калса, анда чындыгында партия үчүн өтө анчейин жакшы болбой калат. Мына 36 округдарды карасак, жалган айтпасам, ошол 36-нын баарысы партиясыздар. Партиянын атынан эмес, беспартийный кандидаттар. Эгер Сейит Атамбаев эле социал-демократтардан болбогон болсо, баарысы өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер болуп шайланып келди. Ал жерде деле 36-нын арасында партиялар сунуштаса болчу, номинация кылса болчу. Бирок ошо чыныгы талапкерлер ошол кездеги мүмкүн партиянын жанагы популярдуу болбой, жаман аттуу болуп аткан кези болчу 21-20 жылдары. Мүмкүн ошонун бу партия менен байлангысы келген жок эч ким. Могул жаңы долбоор боюнча ал коркунуч бар. Ал үчүн демек партиялар албетте өтө катуу иштеш керек жана ошо потенциалдуу кандидаттар үчүн, талапкерлер үчүн партия менен баруу өз алдынча баргандан караганда ыңгайлуураак, артыкчылыктуураак деген ситуацияга алып келиш керек. Айболот мырза, мына чындыгында эле ушул Кыргызстанда партиялар тагыраагы, алардын жогорку кеңештеги фракциялар өкмөттү түзүп, же болбосо аларды отставкага кеткен учурлар дагы болду. Бирок парламенттик башкаруу, партиялык система менен өткөн шайлоого нааразылыктар дагы көп болду. Аны ушул талкуунун жүрүшүндө дагы айттык. Анан жанагы эле ошол тизмедеги алдыңкы орундуктарды сатып алуу деп аябай чоң суммалар дагы айтылгандыгын баардыгыбыз билебиз. Жана сизден сурайын дегеним, азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоору ошол тобокелчиликтерди жое алабы? Рахмат Айбек, өтө коч маселени көтөрүп турасыз. Азыр могу жаңы мыйзам анан азыр ар түрдүү пикирлер болуп атат. Бирок азыр мына бул жерде айтылып кеткендей, бул долбоордун негизги максаты бүгүнкү күндөгү саясий абалды бир кандайдыр стабилдештирүүгө алып келүү. Анткени биз билип атабыз, азыр мына бийликке умтулган адамдар көп, күчтөр көп, анан ошолордун дагы кызыкчылыктарын, алардын талабына жооп бере турган мыйзам азыр даярдалды деп айтсак болот. Кыргызстандын тарыхында көптөгөн системалар болгон. Ошо биринчи мажоритардык система, ошондо биз эсибизде баягы ошол аркылуу Текебаев, Темирбек Сариев, ошого күчтүү саясатчылар чыгышкан. Андан кийин жок болбойт экен деп баягы Текебаев көтөргөн парламенттик система кылабыз деп, партийный списоктор менен өткөзөбүз деп аны дагы көрдүк. Анан бүгүнкү күнү мына ошол баардык жакты баланс кыла турган көп мажоритардуу система сунушталып атат. Ошого буну туура түшүнсөк, эгер туура мындай баа бере алсак, бул кайра парламенттик системанын күчөткөнгө дагы, ошол убакытта баягы мажоритардык системаны дагы унутпаганга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Биз айтып атабыз бу жерде трибализм, регионализм болуп кетиши мүмкүн деп. Жок, менин оюмда кайра бул жерде ошол күчтүү адамдар парламентте пайда болгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп атат биринчиден. Экинчиден, эгер бир цикл өтсө, то есть 1-5 жыл булар депутат болгондон кийин кайра качканда, ал жерде уже идеялардын согушу болот. Азыр деле мен айта албайм биздин бүгүнкү сапаты өтө бийик деп, депутаттардын же парламенттин. Мына Марлен мырза деле турат. Арасында ар түрдүү адамдар бар. Мисалы, кечээ бирөөсү келип алып айтып атат, 14 февралды токтотуш керек биз деп. Ага жооп берип атат, 14 февраль бул расмий майрам эмес деп. Ал мажоритардыктан келген. Ооба. Ошону айтып атпайм. Ошого бул жерде мындай өтө туура анализ кылыш керекпиз. Эгер туура болсо, муну колдош керекпиз. Бирок ошол убакытта албетте бу жерде талкуу болуп, мисалы, мүмкүн башка дагы бир системалар бар. Бүгүнкү күнү Кыргызстан алдыда турганы менен, мисалы, Германиянын системасы бар, Япониянын системасы бар. Алардын деле тажрыйбасын алып, мүмкүн башка дагы варианттарды караштырып көрүш керекпиз. Бирок бүгүнкү күнү азыркы Кыргызстандын мындай тарыхында, азыркы учурунда бизге жооп бере турган ушул система болуп жатат. Буну албетте азыр талкууга чыгарылды, азыр талкуулаш керекпиз, кемчилдик жактарын айтыш керекпиз, могу жерде өзгөрүш керек, мындай кылсак жакшыраак болот эле. Бирок эң негизгиси, мисалы, мындай азыр элдин арасында сөз жүрдү эле, 2025-жылы парламенттик шайлоо болот деп. Буга турган Нурланбек Тургунбек уулу так жооп берди. Ошого так жооп берди. Шайлоо өз убагында болот деди. Өз убагында
эмне себептен? Анткени ушул система келгенден кийин ушул сөздөр токтотулду. Анткени могу саясий баягы кызыкчылыктагы адамдар, саясатка барам деген адамдарга могу система толук жооп берип атат. Ал жерде бир жаман нерселерди уюштурбайлы, ушул жерде катышып, чынында ошол жерде башка кандидаттар менен күрөшүп, жеңип чыга алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бийлик ошону түшүнүп ушуга барып атат. Бирок ошол убакытта мен айткандай башка дагы системаларды караштырып керекпиз. Анткени бунун дагы кемчиликтери бар. Аны азыр мына айтылып атат бул жерде деле. Кошумчалык Тилек мырза айткандай туура. Биз основной ударды айыл жергечилерине кылдык. То есть эмне үчүн? Анткени азыркы действующий системабызда эми аттарын айтып эле коеюн, бир кайсыл бир региондо 8-ден 9 депутат бар. А бир кайсыл айрым райондордо такыр депутаты жок. Бир эле пример келтирип кетейин, билесиздер, Нарындагы баягы контейнерден ачылган мектеп. Ошол эмне үчүн болду? Көрсө ошол жакта вообще депутат да болуп көрбөптүр да. Эми бул жерде албетте жергиликтүү айыл өкмөт, аким алар иштеш керек. Бирок жергиликтүү акимдин ошол канча айыл өкмөтү бар? Баардык маселесин көтөрөт, ал аким барып губернаторго көтөрөт, губернатордун өкмөткө барат, кайсынысы каалап атат, кайсынысы каалабайт, айтор ошентип эле калып кала берет да. А депутат болгондон кийин ал бюджетти каалап атканда, республикалык бюджетти каалап атканда, капиталовложениянын реестрин каалап атканда сөзсүз түрдө күрөшөт. Ошол жакта ошого жанагындай контейнерден мектептер пайда болбойт. По крайней мере жок дегенде ошо нерселер контейнерден бул жактан мектеп ачып атасыңар деп сүйлөп койсо деле андай нерселерге мына жол берилбей калат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ооба жанагы регионалдык деп айтып атпайбызбы? Азыр наоборот, ошол мен айткандай айрым региондордун 8-ден 9-дан бар дагы башка жактарда баягы мен айткандай такыр депутаты да жок. Мына Акталадан кече күнү бизден депутат чыкты. Буга чейин тарыхта бир дагы депутат болуптур да. Благо эми биз ошол жактан биздин кичине көз карашыбыз Акталалык балага болуп калганга байланыштуу биз ал случайно чыгып калды. Биз үчүн просто Нарын областынан эле чыккан бала болчу да. Эми бул жака жана партия системасына кайра кайтып келсек, партия системасы дагы бул жолу мисалы жеке мен үчүн наоборот мен дагы чыгарам. Азыр мына 30 округ болсо 15-ин примерно уже түзүп койдум. Дагы бир 15-ин түзүп, кайдымкыдай эле съезд өткөзүп, кайдымкыдай эле чыгара берем. Кайра мага дагы жеңилирээк болду бир жагынанчы. Мен отуруп алып баягы списокти түзүп атканда башым ооруп, канчалаган нааразычылыктар билдирип, эмне үчүн бул алдыда турат? Же ал алдыда турбаш керек? Анан мага жакшы номерди бер, мага бул номерди бер, анан акча сунуштамай деген маселелерди жанынан токтойт. Үчүнчүсү, сиз азыр айтып кеттиңиз, биз партийный система болуп атканда кандай гана нерселер өткөн жокпуз. Керек болсо должностторго коюп атканда, министрликтерде коюп атканда, жиликтегенде эле кайдымкыдай эле сен бул министрликти ал, мен бул министрликти алайын деп, ал эле эмес мен ичинде иштеп жүргөндө ошол министрликтер сатылып да жүргөн. Мына ушундай нерселерди баардыгын бул тилекке каршы партиянын системанын түзүлүштөрү ушул нерсеге дагы алып келип калды да. Бирок азыркы система боюнча бул партиянын ичинен талапкерге добуш берүү жолу менен тандалып атат да. Тандалган күнү деле мен айткандай жанагы номер талашуу маселеси. Же болбосо мен айткандай баягы бир регионго Кара Суу район айтып коеюн, Кара Суу чоң районго ойлогонго байланыштуу ал жерден 2-3-өн чыгарып аттык дагы. Ал үчүн бирок башка региондон жертва кылып ал жактан чыгарбай аттык да. Биз эми конечно өзүбүздүн интересибиз ошол партия өтсүн деп схема менен, тактика менен кетип атканбыз. А бул система каалайсыңбы? Эми ар бир региондун, ар бир округ 140 миң тегерегиндеги бир округ түзүп атпайбы? Ошонун алкагында бир эмес 3 депутат толук түрдө болот да. Анан мыйзам кабыл атканда, мисалы, кече күнү ошол мен айткан региондун депутаты жок болуп калды. Биз Трудовой кодекстин алкагында толуу жанагы аймактарды карап атканда 1800 метр же 2000 деп атканда ошол жактагы аймактын мындай айтканда интереси сакталган жокпу? Ким бирөө чыгып айтып койду ошол жакта 1800 эле же 1900 эле депчи. А бул депутат как раз таки ошол жакта болуп аткан көйгөйлөрдүн алкагында, өзүнүн регион алкагында келаткан любой мыйзамды ушундай электейт. Мен ошол жактагы элиме пайдасы барбы, пайдасы жокпу, зыяны барбы, зыянысы жокпу депчи. Бул бир жагы. Ал эми жалпы, конечно, эми депутат болгондон кийин ал бар эле айыл өкмөт болуп калып же айылдык кеңештин депутаты болуп калбайт да. Ал мыйзам чыгара турган орган. Ал мыйзамдарын чыгарып берет. Жалпы Кыргызстан боюнча, жалпы Кыргызстан элин ойлоп мыйзамдарды чыгарат, образование боюнча чыгарат, здравоохранение боюнча чыгарат, экология боюнча маселе чыгарып мыйзамдарды жаза берет. Ал жерде дагы мындай чөктө болбойт да. Контролдоо функциясынын алкагында дагы өзүнүн ошондой мыйзамдарды контролдоп бир жагынан регион камтыйт, экинчи жагынан жалпы Кыргызстанды камтый турган мүмкүнчүлүгү да бар. Мирлан мырзанын сөзүнө кошумча аралжы, бирок азыр бир эң чоң коркунучтардын бири мына азыр Тилек мырза да айта кеткендей, ошол округдарга байланса депутат, демек ошол өз округун гана сүйлөп калат,
ошол жердин гана маселесин көтөрүп калат деген менимче туура эмес түшүнүк болуп атат. Анткени депутат жогорку кеңештин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты деген бул бүткүл өлкөнүн депутаты деген статус. Бул бир жердин депутаты эмес. Ошол практикалык жүздө албетте ошондой болот. Жакшыраак билген жер, анткени ошол региондун эли шайлап атат. жакшыраак билген жерин айтып чыгат. Бирок мисалы үчүн ошол эле вагону бар мектеп турган жердин маселесин көтөрүп чыгышты бир топ депутаттар. Өздөрүнүн ошол жерден чыккан депутат жок болуп калды ал системага ылайык. Бирок эгер андай принцип менен барчу болсок, ар бир айылдын өзүнүн бир маселеси бар. Ошол айылдын депутаты жок, кошун айылдан чыгып калат талапкер. 30 округ деген чоң килейген тилкелер болот. Экинчиден, эгер мындай логика менен барчу болсок, демек кайсы бир округтан бир депутат келсе, демек башка депутаттар ал округтун маселесине килишпеш керек дегендей түшүнүк болуп калат. Ал да туура эмес. Дүйнөдө ошол эле Англияда, Улуу Британияда деле ушуга жакын система бар. Американыкы деле ушуга жакын система, мисалы үчүн. Жерден шайланышат. Бирок ал депутаттар мен ошол штатыма эле же менин округума гана сүйлөй алам, ошол жакты гана карайм деп. Сиз эми идеалдуу вариантын айтып атасыз. Жок, ал негизи ошондой эле азыркы деле 36 депутатты карагыла, 36 депутаттын баарысы ошол өзүнүн гана жергесин сүйлөп калган жери жок менимче. Кандай ошондой болот атат. Мисалы үчүн элдин ошол округтан чыккан элдер, алар барат демеге депутатына. Анан өзүм менин депутатым ким, менин өкүлүм ким дейт. Ошол айтат. Анан эгерде ал депутат парламенттин трибунасынан ал көйгөйлөрдү көтөрбөсө, алар айтат, болду, буну депутатты шайлап эле койлучу дейт да. Шайлап эле койлу, эмне унчукпай эле отуруп экен. Бир чоң бир республикалык деңгээлдеги бир идеяларды айтып атат, аны түшүнбөйт. Элчи жергиликти айтпайт, аны эмне кыласың тетиги 20 жылдан кийинки нерселерди. Биздин бул жолду жазат, биздин мектепти жазат, биздин садикти жазат, спорт зал салдырт деп туруп, бул мындай айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде жазала турган иштерди жогорку кеңештин, мен жогорку кеңеш деп атканда, бул жогорку ойлор ошол жакта айтылыш керек да. Ошол жакта жогорку ойлор сүйлөшүш керек, концепциялар талкууланыш керек. Партиянын системасы эмнеси жакшы, анткени партиядан бара-бара тармактарына бөлүнүп кетиш керек да. Мисалы үчүн кээ бирлер социалисттик кичине идеяларга жакыныраак болушу мүмкүн. Алар айтат, биз деген коомго гарантияларын беришибиз керек, жанакындай бир кандай десем пенсия, айлыктар, пособиелер төлөнүш керек деп, алар мындай элдин камсыздандыруу маселелерин көбүрөөк чечип бериш керек. Кээ бирлер бизнеске жакыныраак болушу мүмкүн. Алар болсо, мисалы үчүн айтат, биз бизнеске жакшы шарттар түзүп берели, салыктарды азайталы. Булар айтат, салыктарды көбөйтөлү деген ошого окшогон мамлекеттин бир учурда мүмкүн мамлекет бизнеске шарттар түзүп берет, кийин болсо баланс бузулуп кеткенде кайра жана кандай десем социал-демократтардын ошол позицияга жакыныраак позициялары күчөш керек эле да. Бул эми кайра эле менин оюмча биз азыр идеалдуу нерселерди айтып атабыз, бирок практикада кайра алганда депутаттар өзүнүн жергиликтүү маселелерин чечип калып атат. Анан бул жерде биз мен бул мыйзамда эмнени көрүп атам, кайра эле ооп кетип атат. Жана эл өкүлчүлүгү функциясы күчтүү болот. Бул жакта маселе жок. Эгерде бул жагынан алсак, анда бул жакшы мыйзам. Бирок кайра эле жанакы мыйзамдарды жазуу жана көзөмөл функцияны, өкмөттү түзүү функциялары жагынан алып атканда, бул жакта мүчөлүштүктөр бар. Эмне үчүн? Анткени бул система менен кайра эле жанакы жергиликтүү маселе, аймактык лидерлерди түзгөнгө бул система жардам берет. Бирок республикалык ой жүгүрткөн лидерлерди өйдө мындай көтөргөнгө шарт түзбөй калат да. Мисалы үчүн, мен түйүм Жумгалдан болот да. Бирок ошол эле учурда акыркы шайлоодо, 21-жылкы шайлоодо мага эч кандай тиеше жок, туугандарым жок, аялым аяктан эмес, эч кандай тиеше жок. Аксы райондон, жалпы Нарын обласка караганда бир Жалал-Абадтын районунан мен көбүрөөк добуш алып келгем да. Чүйдө болду, Бишкекте болду, Баткенде болду, бүт жактан алгам. Башка кээ бир лидерлер бар, алар бир эле өзүнүн районунан эле алды. Башка жактардан бир дагы добуш албаган кандидаттар бар да. Эми биз буякта эмнени айтып атабыз? Ошол бир райондон гана добуштарды чогултуп келген адам эмеге келгенде, жогорку кеңешке келгенде, ал кийинки 5 жылдан кийинкисин дагы ойлонот да.
Анан эгерде ал мындай республикалык деңгээлдеги чоң концепцияларды талкуулайын десе, кайра эле бул оюндан чыгып кетет. Анткени сөзүңүзгө араласып мен Тилек мырзага дагы бир кошумча суроо берейин деп атам. Азыр эми мыйзам талкууланып атат, талкууда ар кандай жоромолдор айтылып атат. Ошол жоромолдордун бири бул мыйзам жанагы оппозициялык маанайдагы бүтүн Кыргызстан социал-демократтар сыяктуу партияларды алсыратуу, аларды келечекте жогорку кеңешке алып келбөө аракети катары сыпаттап атат. Ушундай жоромолго негиз барбы? Андайга негиз бар, анткени биякта чын эле партиянын ролу азайып атат да. Ага чейинки партиянын тизмеси менен кетип атканда эми биз бир нерсени түшүнүп коюшубуз керек. Идеалдуу система болбойт. Жок, ал эч жерде жок. Бирок жана учурунда Черчилль айткандай, демократия деген бул өтө жаман мындай эме да, система. Бирок тилекке каршы андан жакшырагы жок дегендей эле, биякта деле партийный система бул өтө жаман система. Бирок тилекке каршы андан жакшыраак азырынча система жок. Биз просто эми мындай Кыргызстан саясий эксперименттердин мамлекетине айланып калды да. Эми бирок бир нукка түшкөндөн кийин ошол нуктун мындай кичине күтүш керек да. Эмени урукта отургузгандан кийин кичине сугарып, карап, анан түшүм, мына эми түшүмдү теребиз. Эми кичинеден парламенттик системага өтүп барайлы деп атканда кайра жаап туруп, кайра эски мындай жулуп туруп, тамыр менен жулуп туруп, кайра башканы отургузуп атабыз да. Кайра эле убакыт талап кылат. Бирок бир система кетиресиз, Марлен мырза жооп берейин деп атат окшойт. Жообун алалы да. Бул жерде мен оюмда бир аз туура эмес түшүнүп атабыз. Кайра ушул келе жаткан система парламенттик системаны, партийный системаны күчөтөт. Эмнеден улам? Анткени бул жерде мисалы мына жергиликтүү ошол жерден айылдардан чыккан балдар партияга кошулса, партиянын чыныгы күчү болот. Аз болсо ушул идейный адамдарды топтоп алып туруп айылга алып барсак, аны бирөө дагы тааныбайт, эч ким колдобойт. Анан каяктагы саясат? Сенин саясатың эгер адамдарга таянбасаң, анда сени эч ким деле укпайт. Могу жерде эфирге чыгып биз сүйлөгөнүбүз менен бизди бирөө көрүш керек, колдош керек, комментарий жазыш керек, туура сүйлөп атат деп. А эгер андай болбосо биз жөн эле бу жерде мындай кандай абаны эле тебип турабыз. Ошол себептен ушул системаны киргизип, бул мындай болот атпайбы, партияны дагы эсептеп атат. И мажоритардык системаны баргыла айылдарга талапкерсиңерби, саясатчыңарсыңар, баргыла иштегиле. Ошондо элге баргыла, как орустарда айтканда, иди в народ. С народом работай. 6 киши ошондой жол менен келди. Ошондой жол менен саясат туруктуулук болот. А эгер биз жөн эле бир адамды символ кылып алып эле, бирок артында эч ким жок эле, анын 3 досу бар, ошолор эле чыгып алып ушул киши дей берсек, эч нерсе болбойт, өзгөрүлбөйт. Бул бир. Экинчи нерсе, эгер азыр ушул система менен кете берсек, партиялар күчөп, келечекте мындай чыныгы мындай күчтүү партиялар пайда болот. Мындай элге таянган, артында эл бар. Анан аз болсо партийный система эмнеге алып келди? Партийный босс өзү чечет, сен мынаны айтыш керексиң, эгер сүйлөбөсөң мандатыңды алып коебуз. Ошондойду көрдүк го биз деле. Өзүңөр партия түзгүлө да. Анан кийин ошол идеалдуу партия ошондой тарыхта көрдүк биз. Ошондойду көрүп, ал болсо эл менен байланышпаган саясат ал иштебейт. Ошол эле учурда партиялар идея менен күрөшөт туура, бирок биз Кыргызстандын азыркы учурунда ошол убакытка дагы деле келе элекпиз. Ошол убакытты келтириш үчүн ушундай системалар аркылуу келет ал нерсе. Партия 10 адам бириксе эле партия эмес. Партиянын артында чыныгы эл болуш керек, чыныгы колдогон адамдар болуш керек. Элдин арасында ошол идеялар жүрүш керек. Анан элдин бүгүнкү күнү талабы ошо менин маянам көбүрөөк болсо, социалдык пособияларым көп болсо, ошону көтөргүлө. Анан кийин туруп алып эле артымда бизнесмендер акча берди, ошолордун кызыкчылыгын көтөрүш керекмин, колдош керекмин деген ал саясат эмес. Азыр мына система, мен айтып атам, бул система идеалдуу эмес. Бул система мен буну ушул эфирдин алдында талдадым, анализдедим. Көп кемчиликтер, өтө көп. Бирок ошо кемчиликтерди оңдоп кетиш керекпиз. Мен айтпайтам бул эң жакшы деп. Бирок мына Марлен мырза азыр автор болуп атыптыр, мына бийлик тарабынан да колдоп атат, кээ бир депутаттар колдоп атат. Бирок ушул талкуулар көп болуш керек. Анткени бунун кемчиликтери дары көп. Бирок мындай Тилекке окшогон, башка ошого мындай күчтүү балдарга ушул система мүмкүнчүлүк берип атат. Бербейт. Берет. Оппозицияларды айтып койгоюн да, оппозиционный партиялар баягы кирбей калат деп атпайсызбы? Наоборот, тескерисинче түшүндүрүп берейин. Эгерде буга чейин баягы барьер 5% барьерди өтө албай канча партиялар оппозиция, в том числе оппозиция калып калбады өтө албай. Ал эми азыр андай барьер жок. 5% деген эме жок. Сен кааласаң,
30 округтун баарынан чыгарбайсың. Сен кааласаң 5 жерден чыгар. Күчтүү деген өзүң 5 жерден эртең тияк барганда 5 депутат менен фракция түзүп алайын, мага 5 эле жетет да 5 жерден чыгар. 5 жерден чыгар, ут кел, пожалуйста. Сен оппозициясыңбы, кандай болсоң дагы сен толук түрдө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жок, 5 эмес, жалгыз барам. Мен өзүм барам ошол жерде, өзүм ошол жерден оппозициялам, чыгам десе, пожалуйста, бир округтан алат, бир округтан өзү чыгат да, то же самое чыгып кете берет. Наоборот, бул жерде мүмкүнчүлүк 5%-дан өтпөй калып, канчалаган партиялар калып калганга калбайсыңар. Мына каалагандай кылып чыгып, каалагандай кылып качып жиберет да. Бул бир. Экинчиси, жана биз айтып атабыз партия депчи. Туура, эми баягы мен өзүм партия жаман деп айта албайм, бирок биз чын айтышыбыз керек да, калп айтпашыбыз керек, ачык айтышыбыз керек. Партияны түзүп атканда биринчи десятканы кимди коебуз? Мындайча айтканда сулууларды, знаменитыйларды, же болбосо акчалууларды ортосуна кичи кылчып туруп, бирок в целом десятканы эле көрсөтөбүз, максимум 15ти көрсөтөбүз. А калган аркадагы балдарды бүт региондо иштегендер мындай күчтүү балдар коесуздар, ошол иштегиле, бирок основная цель мына алдыңкыларды өткөзмөй да. Кийин ал иштеп калган региондогу балдар баардыгы ошол ойдон калып калып атат. Алардын толук түрдө мүмкүнчүлүгү дагы чыгып өзүн неметкенге болбой калып аткан да. Эми баягы преференция айткан жок, преференция чейинки системаны айтам. Анан экинчиси, кайсы бир партияда эми бизде толук түрдө тилеп айткандай да, биз толук түрдө өзүбүздүн андыра албай калдык. Идеология боюнча биз бириккен жокпуз да. Бир же жарандым, же лидердин алкында биригип аттык, же болбосо кайсы бул партия өтөт экен, ушул партия өтсө ушул менен кетип калса болот экен, же болбосо бул партия вроде нормальный деп ушул сыяктуу нерсенин аркалыгында гана биригип аттык да. Же бул партиянын акчасы бар экен, өтөт экен депчи. Качан биз же ал жак өтө алгандан кийин социалисттер социализм жөнүндө мыйзамдарды кабыл алат, же либералдар либерал жөнүндө кылып атты, же консерваторлор орал ошол жакта ошол жактагы мыйзамдарды чыгарып атты. Андай болгон жок да. Баардыгы ошол жакка жеткенден кийин баардыгы эле кайра өзүнүн баягы жумушу менен алкагында кетип калды. Айтайын дегеним, биз баягында Европада чын мындай идеологиянын тегерегинде, партиянын тегерегинде чогулуп өтүп келип, анан айткандай бүгүн бизге пенсиялар көбөйүш керек экен, келгиле көбүрөөк социалисттерди колдойлу, же болбосо экономика көтөргөлү көбүрөөк либералдарды колдойлу деген нерсе менен чогулуп айтабыз да, тилекке каршы. Ага дагы мен ойлойм, дагы бир какой-то кадамдар бар. Эгер ошого жетсек, ынансак, ошол система менен, акчага эмес, система менен, идеология менен шайлай турган системага келсек, анда мен ойлойм, анда толук түрдө партия менен барсак дагы туура болот да. Бирок азыр партия дегенибиз менен ичи сырты жылтыраак, ичи кылтыраак болуп калдык да. Эми мен сурооду узата кетейин. Мына чындыгында эле ушул Кыргызстандын эгемен тарыхында шайлоо системасы бир нече жолу өзгөрдү. Анан көп учурда бул ошол кайсы бир президенттин же болбосо бийликтин колдоосу сүрөөсү менен ишке ашты. Сурайын дегеним, бул жакшы бир шайлоо системасын табуу аракетиби же болбосо ар бир бийликтин эле каалоосу менен ушундай өзгөрүүлөр болуп атабы? Жарым жартылай эки жагы тең бар. Азыркы сунушталып аткан долбоор менимче иштеп кете ала турган долбоор чындыгында. Мен деле биринчи караганда сөзсүз дароо кайра артка тартып окшойт деп ойлогом башындачы. Бирок мен айтар элем, бир эгер мүмкүнчүлүк болсо, эгер кайра карачы болсок, Тилек мырзанын аргументинде жүйө бар да, бирок жана өзүңөр айткандай идеалдуу болбойт, жана өзгөчө жакшы жазылган мыйзамды эле 5 жылдык мөөнөттө эч качан тамыр өстүрүп кете албайт. Аны кайра парламенттик система деген, мыйзам деген бул кайра болуп отуруп ордуна келет. Бирок ошол кайсы бир деңгээлде Тилек мырзанын көтөргөн маселеге чечим катары өзүн өзү көрсөтүү жолу болбой эле коюш керек болчу. Могул системада, азыркы көрсөтүлүп аткан системада 30 округ боюнча партиялар гана көрсөтөт деген деши болсо, ошол өзүн өзү көрсөтүүчүлөр деле партияларга жол берип атпайбы? Мүчө болбогондорду деле көрсөтсө болот деп. Жеке өзүн көрсөтүү жолу ошол жана так өзүнүн шайлоочулары менен гана байланган депутаттарга алып келиши мүмкүн. Эми андай болушу мүмкүн. Анан Айболот мырза айткан проблема ал азыркы сунушталып аткан болжомол долбоордо да болот. Жана капчыктуулар ошол жерден деле чыгат. 30 округтун ичинен эң капчыктуулар чыгып алат. Ага бөгөт коюу бул мыйзамдын ичинде эмес, бул укук коргоо, башка мыйзамдар аркылуу бөгөт коюшубуз керекпиз. Анан үчүнчүдөн Марлай мырза туура айтат. Менимче парламентте оппозиция келиши деле мүмкүн. Кайсы бир райондо, мисалы үчүн, ошол эле бүтүн Кыргызстан мүмкүн өзгөчө колдоосу бардыр. Ошол 3 депутаттын бирөөсү бүтүн Кыргызстан жеңип алышы мүмкүн толук бойдон.
бирок экинчи маселе бар бул долбоордун алкагында. Эгер буга чейин 5-6 партия болуп келатпадыбы ар бир шайлоодо, азыр бирок 10-жылкы конституцияда биз 120 депутаттын 65-инин көбү бир партиядан болбош керек деген чектөө койгон болчубуз. Ал деген эмне, эгер 60-ка жетсе, ошол туруктуу бир башкаруучу партия болмок. Туруксуздук, партиялык туруксуздук, коалициялардын туруксуздугу жана соодагер болуп кеткендиги 10 жана 15 жылдагы жогорку кеңештин чакырылыштарын такыр жокко чыгарды. Ал мен айтар элем, ошо парламенттик системаны жокко чыгарган бул партиялар өздөрү чындыгында. Анан азыр болсо могул партия азыр жаңы мыйзам боюнча эң көп дегенде өтө ийгиликтүү дегенде бир партия 30 гана добушка ээ болот. 30. Башкаруучу коалиция жок болот. Башкача айтканда, эң эле идеалдуу ийгиликтүү болгондо деле 2-3 партия жок эле дегенде иштешүү керек болот. Чындыгында реалдуулукка караганда фракция деген система менимче анчейин орун албай, мааниге ээ болбой калат. Жана Марлен мыйзамына жана 5 эле киши жетет дегенине улай айтып атам да, 5 киши менен эч нерсе кыла албайт эч кайсы партия. Ошол жагынан бир аз ыдыранды болуп, бөлүнүү, жарылуу жана туруктуу бир коалициялык иш алып баруу өтө кыйын болот. Бул жерде сунуш бар эле эмегечи, Марлен мырза, сиз мыйзамдын демилгечүүсү катары айтып атканда, мүмкүн дагы ошону ойлонуштуруна аябай кошулам. Ошол жагынан сөзсүз түрдө мындай бир партияга байланса, самовыдвиженецтер болбой, бирок партияга байланса, ошондо партиялардын ролу таптакыр жоюлуп кетпейт да. Азыр болсо бул система менен партиянын ролу жоюлуп кетиши мүмкүн. Биз жанакы азыркы 36 депутаттын негизинде көрүп атабыз. Эч кимиси деле мындай партия менен келген эмес да. Экинчисинен бул мүмкүн жана эми 90 болуп атпайбы? Мүмкүн бир эркек, бир аял аймактан, ал жанакы өкүлчүлүктүн функциясын, эл өкүлчүлүк функциясын аткара тургандай. Анан бирөөсү болсо жалпы Кыргыз Республикасынан дагы бир тизме, чоң узун тизме болушу мүмкүн. Аларда мындай, менде бир гана жери жок, бирок жалпы республикадан жалпы чогултам деген республикалык деңгээлдеги лидерлер бар болушу мүмкүн да. Ушул мыйзамдар бул эмне үчүн керек? Бул эрежелерди аныктап атпайсызбы? Бул система биз мындай жанакындай лифт катары кандай адамдарды көтөрөт деп атканда, биз азыркы система менен аймактык гана лидерлерди көтөрүп атабыз да. Бирок республикалык лидерлерге жол берилбей калат. Анткени кандай күчтүү республикалык лидер болбосун, кээ бир аймактарда жанакы аймак бөлүнүп кеткендерде республикалык лидер, күчтүү лидер менен жергиликтүү бир лидер чыкканда, ал республикалык лидер жергиликтүүдөн утулат. Анткени ал жакта алар бул биздин жигитибиз, биздин кулунубуз деген эле функция иштеп кетет. Чоң концепцияны, мисалы үчүн, республиканын боюнча мүмкүн 30 000, 50 000 киши талапкер өзүнүн колдогон адамдары бар. Бирок алар ар кайсы жактарга бөлүнүп калган да. Биз андай адамдарды таптакыр четке чыгарып салып атабыз бул система мененчи. Ошол үчүн ушундай сунуш, бир аял, бир эркек, анан бирөө болсо аял эркек айырмасы жок, бирок кимиси биринчи орунду алса, ошол 30 ушундай республикалык лидерлерди парламентке киргизе алмак элек да. Мырза, суроода кошо кетейин деп атам. Мына азыр сиз өзүңүз дагы жогорку кеңештин курамына сын айтып кеттиңиз. Анан азыркы система менен курамына таасир этеби? Жалпы парламенттин салмагына, курамына кандай таасир этет деп ойлойсуз? Азыр бул жерде бир негизги нерсени айтып кетиш керек. Могу азыркы жаңы долбоордун жакшы жагын. Мисалы, азыр көп мындай сөз бар, баягы бийликке депутаттар баш ийип калды, бийлик айткан нерсени жасайт, добуш берет деп. Ама азыр мына сунушталып жаткан мыйзамда как раз элдер болсо мындай өзүнүн баягы талабын, өзүнүн талапкер аркылуу мындай айта ала турганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анткени сен болсо ошол жерде иштеп, парламентте эртең ошол элиң сага добуш берсин деп ошолорго иштей баштайсың. А парламенттик системада эми биз мына өттүк, ошол мен айткандай баягы партиялардын башчылары каалагандай кылып итирип атты өзүнүн талапкерлерин. Депутаттарын могу добуш бересиң, мынаны кыласың, тигини кыласың деп. Ошондойлор болду. Ошондойлор болду. Тарылыш жок бул жерде. Бул чындык. Мына азыркы системада бир жерде карасаң болсо элиңе барасың. Мына азыр эле талапкерлер, депутаттар айылдарда жүрүшөт азыр. Элдеринен жолугуп атат, аларды угуп атат. Эмне менен бул жаман система? Бул жакшы система. Чыныгы демократия ушул да.
эл болсо өзүнүн кызыкчылыгын өзүнүн ошо талапкерлер аркылуу билдире алат. А талапкер эгер күчтүү болсо, билим алып, чоңоюп, өсүп, анан ошо улуттук бир лидерге айлана алат. А эгер сен болсо акчаң эле бар, ошол бир лидер менен дос болсоң эле, ошол эле сени колдоп кетсе, анан кийин эртең чыгып алып эле мен болсом мына республика деңгээлдеги адаммын деп, а бирок чынында партияң сен ордуңа иштеген болсо, адамың жок болсо, сен кандай каяктагы саясатчысың? Ошого могу системада ушул караштырылып атат. Ошол эле убакытта айтыш керек бул жерде. Бул система мына азыр саясий акыбалды Кыргызстандагы бир кандайдыр мындай саясий күрөштү, кызыкчылардын күрөшүн мындай цивилизованный жолго, мындай давай парламентте сүйлөшөлү, давай шайлоо убактысында чечелик деген мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Митинг кылыш кереги жок. Давай талапкериңди колдоо, элдер колдосун, чыгарсын, ал барып айтсын ошолорду. Ушул система ошону карап атат. Ошол эле убакытта бир цикл өтсүн, ушундай депутаттар келсин, эми циклда уже сиз айткандай бакы партиялар түзүлө баштайт, бириге баштайт. Өзү менен өзү жалгыз боло албайт. Ал жерде күрөш керек, биригет. Түндүктөн, түштүктөн биригишет, ошо идеялар менен биригишет. Эки чоң партия келечекте эгер ушул 10 жыл система иштесе, эки чоң партия түзүлөт. Кыргызстанда ошол бир тарабы мисалы консерваторлор болсун, экинчи тарабы либералдар болсун, ошолор күрөшсүн. Бирок мына Кыргызстан азыркы партия болуп калыш керек. Мүмкүн 3 партия болсун, центристтер болсун. Азыркы башаламан токтош керек да. Анан ошентип улантып берсек, ошол убакытта азыркы система региондордо дагы команда түзгөнгө бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Аны дагы ойлоштуруш керекпиз. Ошол дагы жактарын дагы ойлоштуруп, мүмкүн кээ бир жерлерин оңдош керекпиз мыйзамды. Сапаттыны кошуп кетейин. Сапат деп айтып калганбыз. Азыркы парламенттин сапаты кандай, анан келечекте кандай болот деп. Эми чын айтыш керек. Азыркы сапатта мен өзүм коллегаларыма айтпай эле коеюн, бирок анча-мынча учурларда жалпы эле вообще эле нонеймдер келгенде, вообще такыр иштерде эч ким тааныбаган, бирок ошол эле учурда бир эле күчү менен келген, акчанын күчү менен келген. Анткени Кыргызстан боюнча шайлаган, ал өзүнүн региону жок болгон, ал келген, партия жардам берген, айларды бөлүп берип койгон, бул жака барасың, бул жака барасың, бул жака барасың, акчаңды бул жака тапшырабыз, бул жака саттайбыз, ошо менен сен гол аса аласың, чыгып кетесиң депчи. Мен ачык айтайын, мисалы өткөнкү шайлоодо биринчи эле суроом, акчаң барбы деп сурайт элем. Ачык нерсе да. Канча акчаң дайындап атасың? Канча акчаң бар депчи. Акча эмне коройт эгерде? Анткенде жана Кыргызстан боюнча агитацияга кетет. Кыргызстан боюнча шайлоо болот да. Кыргызстан боюнча ал агитация алыш керек. Кыргызстан боюнча чуркаш керек. Кыргызстан боюнча агит материалдарды таратыш керек. Ушул нерселерди көрөт да. Азыр мага башка задача коюлду. Мисалы мен өзүм үчүн ойлоп калдым. Так, эгерде региондор болсо, мен анда 30 региондон 30 күчтүү, ошол жактан күчтүү биринчиси, күчтүү партиялар кайт. Мына ушуну айтайын дедим да. Мурда эгер мага чыгып келсе, мен эми издейм баштайм да. Так, бул жерден күчтүү балабы, биринчиси авторитетный балабы, эчтеке урдабаган балабы, ошол жакта кичине элин бир какой-то бир деңгээлде көтөргөн балабы, анан жалпы тилеп айткандай Кыргызстан боюнча да таанымал, анан Кыргызстан боюнча да бир нерсе кылган бала деп аракет кылам да. Мисалы мен үчүн уже теперь требованиялар совсем өзгөрдү. Мен эми алардын артынан чуркайм. Алар мага келип акча берем эмес, мен айтам, мен сен агит материалынан жардам берем, келчи депчи. Потому что мне интересно. Азыр мына коомдук талкууда турат. Эми биз алдыда дагы парламентте талкуу болот. Анан өзгөрүшү мүмкүнбү же болбосо негизги редакциясы ушул жерден эле калабы? Албетте бул коомдук угуу деп ошончо коомдук угуу деп айтабыз. Коомдук угуунун алкагында сунуштар келет. Азыр жакшы бир эки сунуш түштү. Ошол сунуштарды биз талдап карап көрөбүз. Эгерде жакшы сунуштар болсо, эмне үчүн кошпойбуз? Кошобуз. Сөзсүз түрдө анча-мынча өзгөрүүлөр болот. Бирок жалпы концепциясы ушул жерден кете берет. Бир жеке айтып коеюн, Мирлан мырза партия жетекчиси катары сен мага кел деп кандидаттардын аркасынан чуркаганда бир аз проблема партиялардын өнүгүүсү үчүн маселе, коркунуч. Бул жана социалистмин деп, либералмын дегендер ал оюна карабай калат да, популярдуулугуна карап калат. Анан бара-бара ал партия түптөлбөйт анда. Ал партия эмес, жөн гана бир күчтүүлөрдүн клуб, добушу көптөрдүн партиясы болуп калат. Чогулуш болуп калат. Азыр деле ошондой болуп атат, ама о жаңы мыйзам ага аны оңдой албай калат. Экинчи маселе, азыр эме дагы бир нерсени айтып атайын дедим эле, сунуштарды айтып деп атпайсызбы? Биринчиден, менимче бул долбоорду туура окуткан болсом, ар бир партия 30 округдун баарысынан көрсөтүш керек деген талап жок. Жок. Демек ар бир партия ар жерден бирөөсү 5 жерден, бирөөсү 10 жерден мүмкүнчүлүгүнө жараша каалоосуна жараша. Мүмкүнчүлүгүнө жараша залог 3 миллион сом төлөп койсун, анан каалаган жакка чыгара берет.
ооба 3 менен соң сөз түзөтүлүш керек. бул республикалык деңгээлде же бир жерге Жок. партиянын атынан. Жалпы эле партия как регистрация болуп мен чыгарат элем дегенде, ал эми ЦИК менен сотулаш отурбайт да мен 3 жерден чыгарам, 4 жерден жок. Чыгасыңбы, чыксаң анда 3 миллион төлөп кой. 30 жерге чыгарсаң 30 жер, пожалуйста, мына 100 миңден болот. Кааласаң 5 жерден чыгар, бирок айырмасы жок, акчаң ошол бойдон калат. Дагы бир жаңы суроо. Жок, мен ушун эгер мүмкүн болсо биздин убактыбыз аягына келип жатат. Менин оюмча айтыла турган сөздөр айтылды. Биз Дагы бир эки нерсени айта кетейинчи, бүт элек болсо, сунуш катары чындыгында суу авторлорунун бири катары. Биринчиден, аялдардын квотасын сактоо бир аз логикалык жагынан эсепке алынбай калыптыр. Анткени партиялар 30 талапкер көрсөтсө, анын 8-9 аял болуш керек. Бир 10 партия көрсөтсө, алар ар бир округ деп эсептелген эмес да. Мүмкүн 10 партиянын баарысы тең бир 10 партия 10 округтан көрсөтүп калат, а калган 20 округда аял жок болуп калат такыр. Анда кантип оңдойбуз? Ошону жазып коюш керек тагыраак. Туура, ал жеринде биз жазып кетебиз. Жөн айтасыз, эгерде баардыгы эле баардык эркектерден тандалса, аял калбай калса, самовыдвижениядан да чыкпай калышы мүмкүн деп атасыз. Туура. Ал жагын дагы бир караштырып көрөлү. Анан бир нерсе сиз жана айтып кетпедиңизби, бийлик эмнени унутуп атат, мисалы булдан өзүнүн партиясын өткөзөмбү же өзүнүн кишилерин өткөзөм деп аткандай бир смысл калтырат деп атпайсызбы? Наоборот да. Бара биз будан алыстап атпайбызбы? Мына акыркы шайлоолордо Мекенчил деген партия, мисалы, президенттин партиясы чыккан жок. Кечээ ор кеңеште Ата журт деген партия чыккан жок. Мисалы, атайын ошодон алыстап, наоборот, бирөөнү тартып чыкпайын, алып кетпейин деп регион өзү чечсин, эл өзү чечсин, ошол жактагы биздин жарандар өздөрү чечсин деген, наоборот, ошондой жакшы посыл болот деп кошумчалап коет элем. Рахмат, урматтуу конокторлор, анда биз талкуубузду жыйынтыктай берели. Азаттыктын көрөрман жана угармандары, сиз Түз эфирден эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Биздин бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңеш депутаты Марлен Маматалиев, саясат талдоочу Айболот Айдосов, саясий илимдердин доктору Эмил Жороев жана мурдагы айыл чарба министри саясатчы Тилек Токтогазиев катышты. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Биз бүгүн жаңы сунушталып аткан шайлоо системасы боюнча мыйзам долбоорун талкууладык. Аман туруңуздар.